Бүгүн 11 апрелде Тогуз Тороо районунун 800ге жакын тургундары GL Макмал Девелопинг ишканасынын кайрадан иштешине каршы болуп митингге чыгышты. Бул тууралуу Акипресс маалымат агенттиги жергиликтүү тургундарга шилтеме берүү менен жазып чыкты. Алардын айтымында митингге чыккандар ишкананын имаратын өрттөп салышкан. Белгилей кетсек, буга чейин заводдун иштөөсү калкка зыянын тийгизип келет деп нааразы болгон тургундар 1 мартта митингге чыгып жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө мөөнөт берип тарап кетишкен болчу. Жаңыдан курулуп жаткан заводду үстүбүздөгү жылдын июнь айында ишке киргизүү пландалып жаткан. Алтынды ылгап алуучу завод айына 165 килограмм алтынды ылгоо мүмкүнчүлүгү бар экени айтылууда деп жазып чыгат Акипресс маалымат агенттиги. Жаңылыктарды жана ошондой эле кызыктуу видеороликтерди биздин каналдан гана көрүңүз. Каналга жазылганды унутпаңыздар.